Санжар менен Айперени куттуктайбыз. Жана ошондой эле Айперенин атасы Кубек Калыков агабыздын бүгүн туулган күнү экен. 51 жашка чыгып аткан экен. Бул инсанды да куттуктайбыз. Жана ошондой эле бизге келген коногубуз бар. Тааныштыралы, Кыргыз Республикасынын эл артисти, көптөгөн наамдардын ээси, ошондой эле Кызбырак тобунун негиздөөчүсү Гүлшайыр Садыбакасова эжекебиз конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бирге болсун. Рахмат кадымдарым. Баарысы бирге болсун. Жакшылыктарыбыздын баарысы. Рахмат. Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Качан келдиңиз? Кечөө келдим. Ошол Эртең кетем деп коесуз. эртең кетем. Эми биз алыстан келгендер ошондой да. Ошол маданият кызматкерлеринин күнү болуп отурат. Ушул майрамды чогуу Кыргызстандагы бүт маданият кызматкерлери бирге тосолу деп келип калдык. Азаматсыздар. Майрамыңыздар кут болсун. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушул маданият кызматкерлеринин күнү деп атабыз да. Сиз ушул маданият тармагына качан келдиңиз эле? Кызбыракка чейин. Кызбыракка чейин мен биздин ушул азыркы Арабаев университети деп коебуз. Ошол кезде Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институту деп аталган. Ошол жерде бир 7000дей кыз окуйт элек. Кыргызстандан чогулган таланттуу ушу окуйм деп дилгирленген кыздар келип ошол жерге окуп билим алып кеткенбиз. Ошол жыл 72-жыл эле. Мен 70-жылдан бери ошо аралашып жүрдүм маданият чөйрөсүндө десем жаңылышпаймын. Себеби мектепте окуп жүргөндө деле мен ушул маданиятка өтө жакын элем, айрыкча музыкага жакын элем. Ал кезде бизде мода мандалинде ойноп эле. Мандалинде ойноп кандай гана иш-чара болбосун, мен мандалинде 5 эле ыр билет элем. Ошонун бирөөсү Андижан полкасы деп коет эле. Ошол Андижан полкасыны бир нече жолу ойноп берет элем. Ошо музыканын коштоосунда бүт жаштар бийге түшчү. Мына ошентип мен 70-жылы аралашканмын. Ал эми профессионалдык сахнага 72-жылы ошол университетте окуп, Арабаев жемпетинде азыркы университетте окуп жүргөн мезгилимде биринчи эле курстан бизди чоң сахнага Болот Малдыбаев агайыбыз алып чыккан, чоң хордо чогурдаганбыз. Ошол күндөн сиздин устатыңыз. Биздин устатыбыз, биздин агайыбыз, ошол кишинин колдоосу менен биринчи биздин опера балет театрыбызда чоң хор болгон, анда бир 500 адамдай хорду ырдашат эле. Жок дегенде 300 адам, 300 солисттер да эле да, ошолордун ичинде биздин Арабаев университетинин ошол кезде жемпеттен музыка факультетте катышат элек. Мына ошол жерде алгачкы чоң сахнага чыккан менин тарыхый жолум башталган. Жакшы. Демек 300-500тен адам ушундай хордо ырдаса канча үнгө бөлүнө болот? 64 үн, жосом 6 үн ушундай болуп. Смешный хор деп коет элек. Жосом 8 үн болуп атат. Хорду мындай телевизордон же болбосо радиодон уккандан көрү барып жандуу угуш керек да. Өтө жакшы. Азыркы күндө биз ушул жанрды жоготуп койдук. Өтө жоготуп койдук. Көп жоготуулардын бирине ушул хор жанры болуп кирди. Бирок хор жанрында ырдоо өзүнчө бир рахат, өзүнчө бир сезимдерди толкуткан, бир өзгөчө бир маанай жараткан жанр. Бирок бүгүнкү күндө чындап эле аябай жаман кейиштүү абалда. Бул ошо консерваторияда жана опера жана балет театрында эле бир аз болбосо, башка жерлерде негедир көрүнбөй калды. Чоң майрамдарда эле. Угулбай. Жок, чоң майрамдарда эле акыр мезгилдерде мен көрө элекмин. 100 адам чыгып алып хордаган көрө элекмин. Акыркы 10 жылда. Бул өтө өкүнүчтүү. Өкүнүчтүү. Ал эми сиз өзүңүз биз ушул жума бою устат шакирт темасында сүйлөшүп атабыз да. Андан кийин сиз канча адамга устат болдуңуз? Канча шакиртиңиз бар? Бул Кызбырактан башка да. Кызбыракка келип кеткен канчасы болду? Кызбыракта эсептесек. Кызбырак бүгүнкү күндө Кызбыракта 315-кыз ырдап жатат. Булар 1 жылдан ашык жүргөн кыздарды эсептегенде. Мындай келип кеткендер өтө көп. Жарым жыл, 3 ай. Алар көп. 1 жылдан ашык эсептейбиз, биз ашык жүргөн кыздарды эсептейбиз. Ошо 315-кыз азыр тарбияланып атат. 8 кыз бар коллективибизде. 4 кыз Бишкекте окуп, ушактан тарбияланып, ушакта ырдап атышат. 4 кыз Ошто окуп, Ошто тарбияланып атышат. Тырттан. Андан кийин эми андан сырткары дагы бир 60 бала устат боло алдым.
ошол балдардын ичинен менин колумда тарбияланып бүгүнкү күндө канат сермеп кыргыз элине таанылып калган уулдарыбыздан да жок эмес. Алар Абидин Темиров, Ильяс Абдыразаков, Алишер Тоотаев, белгилүү аранжировщик Мирлан Ниязов, мына ошого окшогон көптөгөн жигиттерибиз эл кызматында да жарагандар бар. Өзүнүн жашоосу менен жашап аткандар ушу 60-тар. Андан сырткары эми орто муундагы ырчылардын мен айтсам болот, баарына эле ушул колумду сунуп, жеделеп сахнага чыгарганга түздөн түз албым кошком. Азаматсыз ушунуздан жазбаңыз. Мына ушундай суроо бергим келип атат. Маданият тармагында сиз өзүңүз 40 жылдан ашык өмүрүңүздү арнадыңыз. Сиз кайра жаңы төрөлсөңүз, кайрадан бир 15-16 жашка келип калсаңыз, кесип тандоо деген ушундай суроо турган болсо, кайсыл тармакты тандайт элеңиз? Эми кээде мынтип калышат го, мен башка кайрадан төрөлсөм, мына кесипти алмакмын депчи. Эми ушунча атак даңкка жеткирген, ушунча урмат сыйга жеткирген, ушундай даражага жеткирген кесипти албетте алмаштырбасам керек эле. Кайра эле ушул кесипти баштап, ушул кесиптин азап тозогуна күйүп, кууралына чыдап, жыргалына чыдап жашамакмын. Азаматсыз. Жанагы эле суроону улап кетсек, сиздин шакирттериңиз жөнүндө сүйлөштүк. Ал эми сиздин устаттарыңыз кимдер болчу? Ошол жөнүндө дагы сүйлөшүп кетсек. Биздин устаттарыбыз биздин түздөн түз мугалимдерибиз болгон. Мектепте мен Омурал агай деген музыкант агайым болгон. Ошол киши мени биринчи жүрөгүмө жети нотанын ыргактарын тартуулаган киши болгон да. Мен ошондо билгемин, жети нота бар экен. Ошо жети нотадан миллиондогон оондор жаралып, миллиондогон ырлар жаралганын ошондо билгемин. Ошол күндөн тартып музыкага аябай мен тартыла баштаганмын да. Анан ошо мандолина ойногонго да Шакир деген агайыбыз бар эле. Ал да музыкант эле. Мандолинаны ошо киши ойноткон. Ошондо анан музыкага мен мектеп жашында эле аралашып келип, анан бул жерде кыз келиндер пединституту албетте Асанкан Чумакматов агайдан сабак алдым. Жакшы. Бизге бир берүүлөрдө келгенде ушу барабан чертип бергенсиз. Барабанды кимден үйрөндүңүз эле? Барабанды Эркин Курмановтан үйрөнгөнмүн. Эркин агай мына кайтыш болуп кетти. Ошондо биз окуган Жемпетте деп кое берейин. Биринчи шоола кыздар ансамбли түзүлгөн балдар. Азыр айтып жүрүшөт элдин баары. Кыз бирок биринчи ансамбли жалгыз ансамбли эмес. Шоола деген кыздар ансамбли түзүлгөн. Түздөн түз Чоро Кожомжаров, Эркин Курмановдордун түздөн түз таасири менен ошол жерде бир ай, 2 ай кастинг болуп, азыр кастинг деп коет го. Ошол жерде бир 40ка жакын кыз биз ударникке жазылганбыз Урмаспапта. Ошо Урмаспапта 3 айда жалгыз мен калганмын аягында. Ошол берилген тапшырмалардын астына көгөрүп, чын дилден баягы берилип жасаган оокат аш болот дегендей, мына ошол көктүгүм, баягы өжөрлүгүм, ошо музыканы сүйгөндүгүм анан мени Урмаспапты үйрөнгөнгө алып келген. Мен алгачкы Кыргызстандагы Урмаспапта ойногон айым катары тарыхта калсам керек. Ал чындыр. Каласыз. Ошондон мен канча жыл, көп жыл, бир 15 жыл, 20 жыл ойнодум. Анан бүгүнкү күндө деле Кудайга шүгүр. Туура ритм алганга кудурет жетет. Азаматсыз. Ударник өзү Урмаспап эстраданын жүрөгү деп коет. Урмаспапсыз эч кандай эстрада жөнүндө ой да жок болуш керек. Болбойт. Бул темп, ритмди берип тура турган өтө мыкты аспап. Жакшы. Эжеке, чыгармачылык жөнүндө сүйлөшсөк, кызыңыз Сайкал Садыбакасованын жакында концерти болот экен. Кудай буйрса. 1-декабрда. Даярдык кандай? Даярдык 2 ай мурда башталган. Эми бизде ошондой да. Майда баягы көзгө көрүнбөгөн, метр менен өлчөнбөгөн, таразага тартылбаган иштерибиз өтө көп да. Аны эч ким көрбөйт. Аны даяр оокат деле көрүшөт да, көрүүчүлөрчү. Жакшы же жаман деп эле сын берип коюшат да. 3 ай мурда башталганбыз, 3 ай мурда оргкомитет деп коет, уюштуруу комитети чогулганбыз. Мына бүгүнкү күндө аябай иш кызуу жүрүп жаткан мезгили. Сайкалдын биринчи жеке концерти, Кудай буйрса, эл алдындагы аябай айтыша берет эле да, эмнеге Сайкал бербейт, мынау жигит мынча жол берип койду, анан мынау кыз мынча жолу концерт берди деген көп айтышат эле да, көрүүчүлөр. Анан Сайкал өзү мен качан каалаганда, анан бышканымда берем деп жүрдү. Бышып жетилген окшойт, Кудайга шүгүр, баягы чыгармачылыкта. Демек суроолор боюнча деп айтсак болот экен. Элдин суроолору боюнча чындыгын айтыш керек. Качан Сайкалдын концерти болот деген суроолор менен ушул Сайкалдын концертине даярдыгыбыз башталган. Каякта болот? Кожомкул атындагы спорт сарайда болот. Анан мен филармонияны сунуштасам, Сайкал ошону тандап алды. Себеби
филармонияда баягы билеттин баасы бир эле немеде болот экен да, өлчөмдө. Тиякта болсо студенческий да кылып, студенттер да келе турган, жаштар келе турган баалар да койсо болот деп, анан ошого мен ынанып, азыр эми жаштар ынанып калбадыкпы? Ооба да. Макул деп анан ошо Кожомкул сарайына макулдугун бергенмин. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, башка каналга которулбай туруңуздар. Берүүбүздүн аягында музыкалык коногубуз болуп, ушул Сайкалы Садыбакасова өзү келип жандуу бир сонун чыгарманы аткарып берет. Ага өзүңүздөр күбө болосуздар. Ал эми сизге болсо рахмат, бекем ден соолук каалайбыз. Ар дайым ушундай өжөрлүгүңүздөн жазбай, көптөгөн ушу кыргыздын чыгармачыл инсандарынын булактарын көзүн тазалап жүрө бериңиздер. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Анда эмесе мен ушул учурдан пайдаланып, жалпы Кыргызстандагы маданият кызматкерлеринин бүгүнкү кесиптик майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктоого уруксат этиңиздер. Урматтуу кесиптештер, маданият тармагында иштегенде албетте жыргалынан кууралы көп, жакшы күндөрүнөн оор түйшүгү көп. Мына ушунун баарын аркалап, кандай гана кыйынчылыктарга карабастан ушул ишти аркалап келе жаткан жалпы кыргызстандыктар, маданият ишмерлери дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыңыздар кут болсун. Сиз дагы куттуктайбыз. Майрамыңыз кут болсун. Жакшы майрамдаңыз. Ар дайым ушундай жакшы жаркылдаган жүзүңүз менен кыргыз элин кубандырып жүрө бериңиз. Рахмат. Рахмат. Силерде ишиңерде ийгилик болсун. Рахмат.